Обудо Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Ислам мамлекети тобунун видеолорунда кишилердин баштарын кыйганы тартылган жихадчы Джон аттуу киши британдык Мухаммед Эмвази экени аныкталды. Орусиячыл жекчилдер чыгыш Украинадагы Мариуполь шаарына кол салышы мүмкүн деген кооптонуудан улам коргонуу чаралары көрүлүүдө. Жапониядагы адаттан тыш машыгуу, жер титирөө болуп зоопарктан айбандар качып чыкса эмне болот? Бул адам кишилердин баштары кыйылып, кыйноого алынып жатканы тартылган видеолордун башкы каарманы. Маалымат каражаттарында жихадчы Джон деп аталган бети жабык киши ким экени аныкталды. Британиянын полициясы анын ысмы Мухаммед Эмвази экенин BBC'ге билдирди. Ал Лондондун батышында жашаган жашы 20-лардагы тургун. Сирияга 2012 жылы кеткен деп болжонууда. Медианы жихадчы Джон деп атаган. Ислам мамлекети тобунун Beatles деген бөлүгүнүн мүчөсү болгондуктан бир нече туткунаны тергеп Джон деп чакырган. Алардын баары британдык акцент менен сүйлөп, такмаза кайманаатка жамынып, кайра-кайра мыкаатчылыкка барган. Барымталанган америкалык журналист Стивен Сотлов баш болгон батыш жарандары менен сириялык аскерлердин башын кескен видеолор чыкты. Ал Ирак сыяктуу өлкөлөрдө жарандарга чабуул жасайт деп батышты айыптап өз кылганына актанган. Мухаммед Эмвази Лондондун батыш тарабында чоңоюп, жогорку окуу жайында программист адистигин алган. Британ коопсуздук кызматында ал тууралуу маалымат болгон. Ал 2006 жылы Сомалиге барып, ал жакта Аль-Шабаб экстремисттери менен байланышкан делген кишинин шериги деп эсептелген. Эмвази Сирияга 2012 жылы барып, кийинчерээк Ислам мамлекети тобуна кошулганы кабарланган. Жихадчы Джон адеп Им тобунун былтыр августта америкалык журналист Джеймс Фоулинин башы алынганын көрсөткөн видеосунда чыккан. Ал өлтүргөн кишилердин арасында өз ыктыяры менен Сирияга гум жардам жеткирип барып, барымталанган британдык таксист Алан Хеннинг да бар. Чыгыш Украинада орусиячыл жекчилдер чабуул коет экен деп Мариуполь шаары коргонууга даярдык көрүүдө. Украина армиясы Дебальцево шаарындагы кармашта оор жоготууларга учурап жеңилди. НАТОго мүчө мамлекеттер Украинага байланыштуу Орусия менен тирешип жатканы менен аскери кубатты күчөтүү убадаларын аткарбай жатат деп айыпталууда. Чыгыш тараптан чабуул болот деп Мариупольдун четиндеги дөңсөлөрдө жаңы окопторду казып жатышат. Окоп казгандар профессионал аскерлер эмес. Бир жыл мурун алар фермерлер, завод жумушчулары болчу. Андыктан алар согушкусу келери белгисиз. Куралдар эски, Калашников автоматы жана совет доорунан калган брондолгон уна. Анысы да козголгучулар кирип келсе, аларды токтотууга жетпейт дейт командир. Во-первых, необходимо в первую очередь. Биз жакшыраак байланышка, байкоо жүргүзүүгө жана дрондорго муктажбыз. Танкаларга каршы заманбап курал керек. Себеби аларда биздикинен кыйла дурус орустардын Т-90 танкалары бар. Снайпер мылтыктар жана британдык Land Rover сыяктуу унаалар керек. Бир нече мүнөттөн кийин бизди опурталды болуп калды. Кеткиле дешти. Биз кетип баратканда 100 метр артыбызда 2 снаряд жарылды. Жолдо бизди текшерүү пунктунан токтотушту. Бул жерде баары эле орусча суудай сүйлөйт. Бирок кылымдардан берки тууган элине карата алардын жылуу сезими калбады. Мен орустарды мурдагыдай көрбөй калдым. Бул жалданган кишилер кекиртегинден союп коюшат. Биз кол салган жокпуз. Алар Украинага кирип келишти, дейт бир аскер. Текшерүү пунктунан жылганыбызда бир кызык нерсе болду. Оор куралчан, Украин жоокерлери сыяктанган кишилердин тобу унаалар менен келгенде, Украин аскерлери аларды токтотуп куралдарын тартып алды. Бара-бара тирешүү токтоду. Шашып-пушуп кеткендер болду. Мындай шектенүү Украин күчтөрүнүн шаарды козголоңчулардын чабуулдарынан коргоо дараметине пайдасын тийгизеби? Сиздер BBC жаңылыктарын угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Афган расмийлери тоолуу аймакта кар көчкүлөрдөн 200дөн ашуун киши каза тапканы маалымдашты. Кечэтен бери уланган куткаруу иштерине аба ырайы тоскоол болууда. Жергиликтүү калк аман калгандарды издеп жатышат. Афганистанда быйылкы кыш жумшак болуп, жакында эле күтүүсүздөн калың кар түшкөн. Түштүк Кореянын Конституциялык соту бүлөлүү адамдын ойнош күтүшүнө тыюу салган мыйзамды жок кылды. 62 жыл мурун кабыл алынган бул жобо мыйзамсыз, анткени ойнош күтүү адепсиздик катары айыпталганы менен адамдардын жеке турмушуна кийлигишүүгө мамлекеттин акысы жок деп белгиледи сот. Түштүк Корея ойнош күтүүнү кылмыш деп санаган мусулман өлкөлөрүнөн тышкары бир уч мамлекеттин бири болчу.
Таштандыга ыргытылган азыктардын көлөмүн азайтуу дүйнөлүк экономикага жылына 300 миллиард долларды үнөмдөмөк. Дүйнө боюнча өндүрүлгөн тамак аштын 3/1 таштандыга ыргытылат. Ысырапчылыкты кыскартуу өндүрүш натыйжалуулугун арттырып, жалпы экономикалык абалды оңдомок деп айтылат жаңы билдирүүдө. Азыктардын бузулушун алдын алуу үчүн аны сактоону жакшыртуу зарыл экени айтылды. Жапония дүйнөдөгү жер титирөөлөргө эң мыкты даярданган мамлекет болсо керек. Өлкөдөгү системалар жер титирөөнү сезер замат автоматтык түрдө газ куурларын жабат. Ал эми октун ылдамдыгы менен бараткан поезддердин тормозун иштетип токтотот. А бирок жер титирөө зоопаркты кыйратып, андан өтө кооптуу айбандар чыгып кетсе эмне болот? Жапондор бул тууралуу дагы ойлонушкан экен. Токио. Күн тийип турганы менен абдан суук. Эл Тама зоопаркына үй бүлөсүн ээрчитип келген. Чарчаңгы үн менен жер титирөө болгону жана айбандардын бири качып кеткени жарыяланды. Ошондон кийин машыгуу башталды. Зоопарктын кызматчылары айбандын жолун турош үчүн торлорду иле салышты. Көп өтпөй ал да пайда болду. Анысы Илбирс болуп кийинген киши экен. Кызматчылардын бири жерге жыгылды. Илбирс болсо камырабай кетип калды. Бир нече мүнөттөн кийин ал зоопарктын дарбазасына жетип калды. Бирок бул жолу аны качырбай кармап калышты. Уктаткан дары атылды. Илбирс мүдүрүлүп барып жыгылды. Баары бир аны текшерип көрүш керек. Карап тургандар үчүн кызыктуу болду. Бирок айбан болуп кийинип алган киши бул чыныгы машыгуу болду дейт. Ак Илбирстин жүргөнүн кылдат иликтегем. Кеп ага окшош болууда эмес. Эң маанилүүсү ошол Илбирстин өзүндөй кыймыл аракет жасоодо. Кичинекей баладан корккон жоксуңбу деп сураганда, ал сен коркунучтуу эмессиң деп жооп берди. Чын эле жер титирөө болуп, Ак Илбирстин өзү качып чыкканда абдан эле опурталдуу болмок. Эми спорт жаңылыктары. Бүгүн Европалык лига оюндары улантылат. Бешикташ өз таласында Ливерпуль менен беттешет. Бирок Ливерпулдун оюнчулары Джондар Херденсон, Филипп Катина, Глен Джонсон жана Мамадо Сако катышпай калышат. Бүгүн ошондой эле Фиорентина менен Тоттенхам, Милан менен Келтик, Динамо Москва менен Андерлехт жана Зенит менен Эйндувен ойношот. Өткөн түнү Чемпиондор лигасында болсо Монако командасы 3-1 менен Арсеналды утуп алды. Командалар кийинчерээк кайра ойношот. Арсеналдын тренери Арсен Венгер оюнчуларын алактап кеттигер, коргоо жакшы болгон жок деп сындады. Мындан сырткары Байер Ливеркузен испаниялык чемпион Атлетико Мадридти 1-0 менен утту. Дубайда өтүп жаткан теннис чемпионатында болсо дүйнөлүк 3-чү ракетка Энди Марей 18 жаштагы хорватиялык теннисчи Борна Кориктен утулуп калды. 84-орунда турган Корик эми Роджер Федерер менен жарым финалда беттешет. Эгер экинчи ракетка болгон Федерер кечинде Ричард Гаскетти утуп алса, ал эми Новак Джокович бүгүн туркиялык Марсель Илхан менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда Лондондо британдык музыкалык сыйлыктарды тапшыруу салтанатында болгон күтүүсүз окуяны айтып берели. Айтылуу поп жылдызы Мадонна ырын аткарып жатып жыгылып кетсе болобу. Бирок кесип бөлүгүн караңыз, катуу жыгылса да кайра тура калып, эч нерсе болбогондой эле ырын аткарып өттү. Салтанаттан кийин Мадонна эмне болгонун элге түшүндүрүп, абалым жакшы эле деп билдирди. Ырчы болуш оңой эмес. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан албетте жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уга аласыздар. Лондондо командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат айтабыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.